Кырдуу нур болуп жылдыздан, ак калпактуу Чыңгыз чыкты Кыргыздан. Унутулгус чыгарманы жаратып, Кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Бакыт кушун алып келди Кыргызга, ар бир инсан таазим этет Чыңгызга. Курч калемдүү Айтматовдун элеси, дем күч берет ар бир кыргыз уул кызга. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө жана залкар жазуучу, адабияттын алпы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган «Биз сүйгөн Айтматов» аттуу салтанаттуу иш-чаранын коноктору жана Мээрим балдар бакчасынын тарбиячылары. Бүгүнкү биздин иш-чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамынын кабыл алынгандыгына караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын 2023 жылдын 18 сентябрында бекитилген Кыргыз тили жана Айтматов ааламы деп аталган мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын алкагында өткөрүлүп жатат. Анда эмесе бүгүнкү биздин иш-чаранын ачылышын Мээрим балдар бакчасынын жетекчиси Райымбекова Назира эжеге сөз беребиз. Урматтуу биздин балдар, биздин кыздар, урматтуу биздин кызматкерлер. Мына бүт республика боюнча быйыл биздин Чыңгыз атабыздын 95 жылдыгы боюнча жакшы бир иш-чаралар уюштурулсун деген 3 айлык жарыяланган. Ошол 3 айлыктын аркагында бүгүн биздин Мээрим бала бакчасында жакшынакай сабак, жакшынакай бир көңүл көтөргөн бир иш-чара болгон жатат. Ошого баардыгыбыз күбө болобуз буйруса. Чыңгыз атабызды баарыбыз жакшы билебиз. Айтматов, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду канча деген чыгармалары менен кыргызды дүйнөгө тааныткан биздин жердешибиз, биздин атабыз болот балдар. Ошол боюнча бүгүн биз жакшынакай ырларыбызды, жакшынакай сабагыбызды, жакшынакай даярдаган иш-чарабызды көрсөтүп берели. Алыстан бүлбүл жанып, ак кемең сүзүп келет, алданып үмүтүнө, арга жок күйүтүнө, бармактай байкуш бала атасын издеп келет. Анда эмесе кечебиздин экинчи бөлүгүн Мээрим балдар бакчасынын тарбиячысы Баялиева Наргиза эжекебиздин жетектөөсүндө Арба ак кеме аттуу ачык сабагына берсек. Аны эмесе балдар, биз бүгүнкү көркөм адабият сабагында Чыңгыз Айтматов өмүрү жана чыгармасы жөнүндө өтөбүз балдар. Кана эмесе балдар, биз экранга көңүл буралы. Мен силерге ыр окуп берейин Чыңгыз Айтматов жөнүндө. Калк сүйгөн эмгектериң Чыңгыз ага, келтирет кереметти көз алдыма. Дилдерин толкундатып чебердигиң, аралайт ааламдагы жылдыздана. О ага сыймыгысың көркөм сөздүн, ал сөздү каухардай кынап диздиң. Айрымы дил кубантып жан жыргатса, айрымы тамчылатат жашын көзүн. Чыгармаң перзент болуп эне жерге, эл менен өмүр сүрөт дайым бирге. Инсандын мээримине терең сиңип, арубак урматталат чыгат түргүң. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас областынын Кара Бура районунун Шекер айылында туулган. Атасы Төрөкул Айтматов, коомдук ишмер. Ал эми апасы Нагима Ханзаева татар кызы болгон. Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармалары бар. Аларды атай кетсек: Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кызыл алма, Ак кеме. Бүгүнкү ушул чыгармалардын ичинен биз бүгүн Ак кеме чыгармасын бүгүн өтөбүз балдар. Анда эмесе Ак кеме чыгармадагы каармандар менен таанышып алалы. Бул жерде кичинекей Нургазы, Момунчал, тай атасы Момунчал, тай энеси чыгармадагы Орозкул, ал эми Ак кеме. Ак кеме балдар, Нургазы өзүнүн атасын матросчу деп элестетип, ушул Ак кемени дүрбү менен
күнүгө күтчү экен карап. Бул эне, бул чыгармада бул энени момун таятасы Нургазыга жомок кылып айтып берчү экен. Мен силерге ушул мүйүздүү бугене жөнүндө уламыш айтып берейин, балдар. Байыркы заманда чоң жана муздак Энесай дарыясынын жээгинде кыргыз урусу жашаган экен. Ошол күнү кыргыз урусу эски башчысын сөөгүн жерге беришет. Улуулардын баардыгы катуу кайгыга батып жатканда анан күтүлбөгөн окуя болот. Каардуу хан кол салып, кыргын башталып, бүт элдерди өлтүрүп, канчасы Энесайдын толкунуна чөгүп өлүшөт. Эч ким калган жок. Ошентип кыз менен бала аман калат экен. Кыз менен бала аман калат. Хандын базирлери кыз менен баланы кармап алып, аны хандын алдына алып келет экен. Хандын алдына алып келип, хандын Каардуу хан ачуусу келип, мага Аксак кемпирди чакыргыла дейт. Аксак кемпирди чакырып алып келишип, бул кыргыздын тукумун жок кылгын, Энесайдын чокусуна алып барып өлтүргүн деп буйрук берет экен. Ошентип кемпир бала менен кызды жетелеп Энесайдын чокусуна алып барып, дарыяны карап бурулуп, ач койнуңду Энесай, ала кет деп ошенткенде жанындагы бала менен кыз ыйлап жаткан болот. Жакын жерден үн угулат экен. Үн угулуп, токтой тур, акылман эне, бейкүнөө балдарды өлтүрбөгүн дейт. Баягы кемпир арт жагын бурулуп караса, маңдайында бугу турат дейт. Бугуну көрүп, сен кимсиң, адамча тугулган дейт. Баягы бугу, мен бугенемин, эмне үчүн сурап атасың дейт, бул балдарды дейт. Менин эгиз балдарымды өлтүрүштү, мен бала издеп жүрөм дейт. Ошентип баягы сен жакшылап ойлондуңбу дейт. Бул адамдардын балдары сенин тукумуңду өлтүрүшү мүмкүн дейт. Ошенткенде жок, мен буларды апа болом, кантип эле булар бир туугандарын өлтүрүшсүн дейт. Мен буларды эч ким көрбөгөс, эч ким укпаган жерге алып кетемин дейт. Ошентип баягы кемпир бугунун балбылдаган көздөрүн көрүп, боорооруп, бала менен кызды берет экен. Ошентип бугене бала менен кызды алып, нечендеген жерлерди басып өтүп, аларды ысык көлгө алып келет экен. Мына балдарым, бул силердин мекениңер болот. Ушул жерден силер укумуңарды улагыла дейт. Ошондон баштап бала менен кыз Куттуу ысык көл жеринде жаңы мекен табышкан экен, балдар. Ана балдар, биз бул жактагы столдун үстүндөгү эмеге, борборлорго бөлүнүп алабыз, ушул топ менен. Кана карточкаларды алабыз, бөлүмдөр менен. Ана 3-чү топ математика тобуна, ана жака жашылдар. Сары отурбайсың. Бул жерде суу менен өңдүн, көлдүн өңүн чыгарабыз, чагылдырабыз. Темени сүзтүрөбүз. Ал эми математика борбору бул жерде балдар пазл менен сүрөттөрдү курушат. Бүткөндөн кийин балдар өзүбүз жактап айтып беребиз, Кана балдар, анда эмесе баштайбыз, синий болгон, синий болгон, синий болгон. Ооба, синий болот. Синий болот.
сүйлөдү. Кана Айбике сенчи? Бул эмне экен? Бугу менен кана Сабыр сенчи? Чыңгыз Айтматовдагы кичинекей Нурга З. Кана сен айтып койчу. Эмненин сүрөтүн курдук? Бул ким экен? Ой Азамат Чыңгыз Айтматов. Балдар, азыр Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повесиндеги үзүндүсүн аткарып беришет балдар. Ой, күн аты карасаган тет, ой, батеттин чоңлугуна элчүн көрүнөт экен. Ой, тумузу осу десе, тарт ишинди тарт, балтак ал дейм. Ай, Нургазы, сени, иге кересиң, саспа, ай, алда кылаласың, дүрсүн талкырап биттиң ба, ай, бекет адаскыл сени, саят, ай, кызаман, өсет, кудайын туга, бала мен, бала болуп. Эжекемеге кантип барат менен, ойноттап келгат го, сен дагы бүгүн өлүсүң. Тайм эле көлү карай баштап турасың. Аккеме, салам. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы балдар? Бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм. Силер бүгүн аябай жакшы аткардыңар, жакшы жооп бердиңер. Мен силерди Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма деген чыгармасындагы кызыл алма менен силерди баалагым келип жатат. Азаматсыңар балдар. Чырак болуп доламым, Чыңгыз атам сыяктуу, чыган эсан баламым. Сабырбек. Гапактын караны так коён барына ыйыктыкка жол салган, ыраазымын Чыңгызга. Ой Азамат, канаки Рамзан кат айтабыз. Ушка у кеп калтырган нафту Чыңгыз атабыз, нагыз изин башак деп эт күйүп жатабыз. Туйбан демекен жиги доптар чагыз кен божаттай. Дөт жашабагыз. Найеля. Кырдан бүткөн мекендин ыйыктыгын тутуткан ынтымакты ылинин рызнаты болгон. Наима. Жүрек өскөн жашынан сенди деше Чыңгызды, замандын алпы аталган Залкар деше Чыңгызды. Чыгарманын пайды балын тургузуп, бүт дүйнөгө таанытыңыз кыргызды, кыйын кезде каармандарын жараткан, кимдир билбей кыргыз болду Чыңгызды. Кана Айке. Ак кару тонун үстүндө жакырай тазман жылдызы, дүйнөгө элин тааныткан кыргыздын улу Чыңгызды. Кылымдага бир жаган кыргызга, окшош сыласызды чопон жудузга, чыганда келди, чыганда талантына тажим кылам Чыңгызга. Асман келе кой. Ата умайына тукумут урматтарга урмат менен барктаган, улуу ойдун улуу сөзүн устатып, Айтмат улуу Чыңгыз менен мактанам. Кана Жазел. Кылымдарга бир жаралган кыргызга окшоштор чолпон жылдызга чыгарды түстө чыгандар, талантына тазим кылам улуу урматтуу Чыңгыз атабызга. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына келип чыкты. Саламатта калгыла.
адабияттын алпы биз сүйгөн Айтматовдун чыгармаларынан көркөм окуу болуп саналат. Анда эмесе Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романындагы Ак баранын монологунан 2 сапар айтып берүүгө уруксат этиңиздер. Жаралган соң бул жашоого болуп айбан, адамзатка теңелүү бизге кайдан? Аламат ошол өрттөн аман калып, жашоодо ошол болду тапкан байдам. Бир күнү бөлтүрүгүм уктаганда, таш чайнарды ээрчип алып ойго баттым. Ошол күнү боздоп каларымды ат миңай сезбедим да кайдан билдим. Адамзат мыкачыбы, колу канбы, аябайт тирүү жанды, жаны барды. Баланын күйүтүнөн боздоп барам, короого кирип барам алажанда. Айланып бөлтүрүгүм жүкү келип, бостондун короосунан кетпей койду. Айлан күндүзү аялымды кыдырсам да, ат үндөсү тиктеп турам алыстан ошол ойду. Кийинки кезекте Мээрим балдар бакчасынын тарбиячыларынын аткаруусунда Айтматовго арналган ыр саптарына берсек. Элестеп кийин асмандагы бүркүттү, алып канаттуу шумкар эле кыргызга, кыргыз элин кыргыз кылып тааныткан Залкар деген ат берели Чыңгызга. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Кыргыздын кыраны бул Чыңгыз делет, кылымдары аты өчпөс жанып келет. Кыйыры бүт ааламга көңүл бурган, кыргызды кыдырдарып келет желек. Айтматовдун атын кимдер укпаган, Чыңгыз ким деп сурасаңар уктаган, бөбөк дагы көзүн ачып ушалап, ал Залкар деп жооп берет таң калам. Бир кылымда төрөлсө бирден Чыңгыз, бийик болмок мындан да биздин кыргыз. Кылым сүргөн кыргыздын арасынан жарык жанган бир гана сен, чолпон жылдыз. 40 000 жыл өтсө дагы эстен чыккыз, кыргыздын кыраны бар аты Чыңгыз. Кайсы элге барса дагы тааный турган, кыргыздын паспорту бар аты Чыңгыз. Ак карлуу тоонун үстүндө жаркырайт асман жылдызы, дүйнөгө элин тааныткан кыргыздын уулу Чыңгызы. Көгүлтүр көлдүн бетинде жаркырайт аалам жылдызы, дүйнөгө жерин даңктаган кыргыздын уулу Чыңгызы. Чыңгыз атам кыргыздардан чыкканы, Чыңгыз атын дүйнө эли укканы, окуп көрүп ар бир жазган китебин Айтматовго дүйнө эли суктанды. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дүңгүрөткөн жазуучулук даңкыңыз, окуганда сиз жараткан китепти, жүрөк элдик жазуучу эле жарпыбыз, өтүп жатат сизде эскерүү күнүбүз, чексиз эле өзүңүзгө сүйүбүз, кыйкырсак да бүт ааламга жар салып, аттың арман жетпейт сизге үнүбүз. Жайлоо түнү көктөн жылдыз жаркырап, өзөн ылдый мөлтүр суулар шаркырап, Чыңгыз агай кыргыз жерин кыдырып, келе жатат гүл саратын камчылап.